Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Мен Мурсалиев Кенжебек Токонович, Бишкек шаарына караштуу 1-Май районундагы номер 83 орто мектебинин тарых мугалими. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы гректердин байыркы цивилизациясы жана байыркы дүйнөдөгү олимпиадалык оюндар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты байыркы Грециянын жайгашкан орду, жаратылышы, калкы жана негизги шаарлары болгон Афины, Спарта жөнүндө түшүнүк алабыз. Миной цивилизациясынын орношу жана кыйрашы жөнүндө маалыматтарга ээ болобуз. Элиндерди бириктирген майрамдар жана олимпиада оюндарынын түптөлүшүн карайбыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын башында өтүлө турган темабыздын ичиндеги негизги даталарына көңүл бөлө кетели. Биздин заманга чейин 16-13 кылымдарда Микен мамлекетинин гүлдөгөн мезгили. Биздин заманга чейин 12 кылымда Микенди Дори уруулары басып алган. 19 кылымдын экинчи жарымында археологдор Криттен биздин заманга чейин 2000 жылдыктарга таандык таш үйлөрү бар шаар урандыларын табышкан. Биздин заманга чейин 9-8 кылымдарда шаар мамлекеттер, полистер түзүлгөн. Биздин заманга чейин 594-593 жылдары Солондун реформасынын негизинде дыйкандардын карыздары жоюлуп, афиналыктар эркиндикке чыккан. Биздин заманга чейин 590 жылдары Афинада антикалык демократия орнотулуп, элдик бийлик өкүм сүргөн. Биздин заманга чейин 776 жылы алгачкы жолу элиндердин улуттук майрамында Олимпиада оюндары өткөрүлгөн. 394 жылы катуу жер титиреп, Олимп кыйроого учураган. 1896 жылы Олимпиадалык оюндар кайра жандана баштаган. Байыркы Грециянын жайгашкан орду, жаратылышы жана калкы. Греция Балкан жарым аралынын түштүк бөлүгүндө жана ага жакын жайгашкан аралдардан орун алган. Байыркы Грециянын түндүк бөлүгүн Балкан тоо кыркалары менен чектешет. Эң бийик тоосу Олимп жана Парнас. Байыркы Грециянын климаты ысык жана кургак келип, жаан абдан сейрек жаайт. Кышы суук, бирок каар жок. Байыркы Грециянын өрөөндөрүндө шалбаалар жана тоо кыркалары көп. Бирок жери дыйканчылыкка ыңгайлуу. Түштүк өрөөндөрүндө жүзүм, оливка жана апельсин бышат. Грециянын калкы неолит доорунда эле отурукташып, эгин айдап, мал баккан. Кол өнөрчүлүгү өнүгүп, металлдан идиштерди, курал-жарактарды жасашкан. Байыркы гректер жасалма жол менен сугат иштерин өздөштүрүшкөн. Каналдарды курушуп, чарба иштери менен алектенишкен. Байыркы Грециядагы Миной цивилизациясы. Коло доорунда эле Крит жана Эгей деңизинин аралдарында алгачкы Крит, Микен, Тримф, Пилос мамлекеттери түзүлүп, ошол учурда чарбасы жана коомдук турмушу жагынан Крит гүлдөп өнүгүп, борборлошкон мамлекетке айланган. Борбору Кнос шаар болгон. Криттин падышасы Миностун атынан ал Миной цивилизациясы деп аталган. Криттиктер чоң флот куруп, Эгей деңизинин бир катар аралдарын багындырган. Крит мамлекети күч алып, шаарлар өсүп, кол өнөрчүлүгү өнүккөн. Гректерде суусу мол, түшүмдүү өрөөөндөр болбогондуктан
дыйканчылык кылуу кыйынчылыктарды туудурган. Гректер деңизге сүзүүнү эртелеп өздөштүрүшкөн. Криттиктер Египет, Финикия аркылуу Вавилон менен соода жүргүзүп турган. Кносто адам таңгала тургандай дворец курулган. Ал 300дөй бөлмөдөн туруп лабиринт деп аталган. Дворецтеги шаан шөкөт өткөрүлүүчү залдардын дубалдары фрескалар менен кооздолгон. Ал дубалдардын боектору миңдеген жылдар бою өңү өчпөй сакталып калган. Дворецтин төмөнкү кабатында чалдык үйдө өткөлдөрү, коридорлору жана тепкичтери бар бөлмөлөр болгон. Ушул эле жерде курал-жарактар, кымбат баалуу асемдер, азык-түлүктөр коюлган кампалар, устаканалар жайгашкан. Криттиктердин өздөрүнүн жазуусу болгон. Бирок ал жазууну алигиче эч ким окуй алган эмес. Крит аралдарында катуу жер титирөө болуп, шаар кыштактар кыйрап, калк зыянга учураган. Ээн калган аралга микендиктер жер которуп келишкен. Микен маданиятына дубалы көркөмдөлүп тургузулган легендарлуу падыша Агамемнондун двореци мүнөздүү. Анын айланасында байыркы падышалардын күмбөздөрү, байыркы Акрополь жана Арстан дарбазалары жайгашкан. Алар бийик таш чептер менен чыңдалган. Дворецтин ичи тартылган сүрөттөр менен кооздолгон. 40 000ге жакын чопо такталардагы жазылган жазуулар Микен мамлекетинин тарыхын баяндайт. Анын гүлдөгөн мезгили 16-13 кылымдарга таандык. Биздин заманга чейин 12 кылымда Микенди Дори урулары басып алган. Алар шаарды талап тоноп, Микен цивилизациясын тып-тыйпыл кылып кыйраткан. Натыйжада байыркы Грециядагы алгачкы цивилизация болгон Крит жана Микен маданияты жашоосун токтоткон. Археологдор 19 кылымдын экинчи жарымында Криттен биздин заманга чейин 2000 жылдыктарга таандык таш үйлөрү бар урандыларды табышкан. Байыркы Грециядагы Афины. Микен цивилизациясы кыйрагандан кийин акырындык менен гректердин чарбасы кайрадан жандана баштайт. Темир эритип, курал-жарактарды, эмгек куралдарын жасашкан. Соода өнүгүп, кеме куруу күч ала баштайт. Биздин заманга чейин 9-8 кылымдарда шаар мамлекеттер, полистер түзүлгөн. Алардын эң ирилеринин бири Афины болгон. Афины Аттика аймагында жайгашкан. Аттика Ортоңку Грециянын түштүк батышынан орун алган байыркы аймак. Аттикага байыркы гректер атайын бийик жерине чептей бекем коргонуучу жай болгон Акрополду курушкан. Акрополь байыркы Афинанын зыярат борборуна жана бекем чебине айланган. Микен доорунда эле Акропольдун айналасында чеп дубалдар менен курчалган алгачкы турак жайлар салынып, Афины шаары пайда болгон. Афиныда жерлер аристократтардын колуна өткөн. Жердин ээси болгон эркин дыйкандар карыздары үчүн жеринен да, эркиндигинен да ажырап кулга айланышкан. Биздин заманга чейин 594-593 жылдары Солондун реформасынын негизинде дыйкандардын карыздары жоюлуп, афиналыктар эркиндикке чыккан. Эркин дыйкандар карыздары үчүн кулга айланууга тыюу салынган. Биздин заманга чейин 593 жылдары
Афинада антикалык демократия орнотулуп, элдик бийлик өкүм сүргөн. Периклдин тушунда Афина гүлдөп өнүккөн. Тарыхта биринчи жолу байыркы Афинада жогорку бийлик элдик чогулушка өткөн. Элдик чогулушка курал жарак алып жүрүүгө жөндөмдүү гана эркектер чогулган. Ал эми аялдар жана эрксиз адамдар элдик чогулушка катышканга гана укук алган. Элдик чогулушта адамдардын жооптуу кызматтарга шайлануусу жана отчет берүүсү жана ошондой эле кызматтагы адамдар өзүнүн милдеттерин аткара албай калышса, мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу жөнүндө жана башка мыйзамдар иштелип чыккан. Маданияты өнүккөн Акрополь ансамбли дүйнөлүк архитектураларынын эң сонун үлгүсү болуп калган. Бирок бийлик үчүн болгон ич ара карама-каршылыктардын негизинде Афина өз маанисин жоготкон. Байыркы Грециядагы Спарта. Спарта Греция эле эмес, бүтүндөй Европадагы маанилүү байыркы шаарлардын бири. Ал Грециянын аскердик күчүнө ээ болгон байыркы шаар мамлекет. Пелопоннестин тарыхында маанилүү орунга ээ. Спартанын тургундарынын көпчүлүгү кулдар болгон. Байыркы спарталыктар илим-билимге, искусствого кызыгышкан эмес. Алардын элдик оозеки чыгармалары же жазуу эстеликтери жок. Спартадан философтор, ойчулдар дагы чыккан эмес. Алар сыйына турган ибадаткана, өздөрүнчө жашай турган турак жай да курушкан эмес. Спарта тургундары окшош салынган чакан үйлөрдө жашашкан. Уламыштарга караганда Спарта аймагы 9 же 10 миң бирдей участокторго бөлүнүп, анда кулдар, илоттор иштешкен. Спартанын жогорку органы элдик чогулуш Аппелла болгон. Мамлекетти 2 династиядан 2 падыша башкарган. Ошондуктан башкаруу системасы башаламан болгон. Спарталыктар 7 жашынан карыганга чейин аскердик кызмат өтөгөн. Байыркы мезгилде аскер деңиз күчү жагынан Спарта күчтүү мамлекет болгон. Мезгилинде Спарта Афинанын ишенимдүү союздашы катары Перс баскынчыларына каршы күрөшкөн. Спарта Пелопоннес согушунда 431-404 жылдары жеңишке жетип, Грецияны убактылуу башкарган. Бара-бара Спартада жеке менчик пайда болгон. Саясий күрөш жана ички чыр-чатактардан начарлаган Спарта Фибы жана анын союздаштары менен болгон согушта жеңилип калып, Пелопоннес союзу кулаган. Байыркы дүйнөдөгү Олимпиадалык оюндар. Элиндерди бириктирген майрамдар. Гректер спорт менен машыгууну жакшы көргөн. Биздин заманга чейин 776 жылы алгачкы жолу элиндердин улуттук майрамында Олимпиада оюндары өткөрүлгөн. Ошол жылдан баштап 4 жылда бир жолу Олимпиада оюндарын өткөрүү салтка айланган. Оюн башталарда Олимп тоосунда күндүн нурунан алынган ыйык от жагылып, оюн бүткөндө өчүрүлгөн. Олимпиадага катышкан спортчулар спорттун 5 түрү боюнча мелдешип күч сынашкан. Алар узундукка секирүү, диск ыргытуу, жаа атуу, чуркоо, күрөш. Спорттун катышуучулары, атлеттер
Биринчи күнү Кудайга курмандык чалып сыйынышкан. Калыстар дагы өздөрүнүн милдеттерин таза, адилеттүү аткарыш үчүн Кудайга сыйынып ант беришкен. Кийинки күндөрү спорт мелдештери өткөрүлгөн. Ипподромдо болсо арабалардын жана күлүктөрдүн мелдештери уюштурулган. 4 ат чегилген арабанын жарышы өтө коркунучтуу болгон. Ипподромдун аренасын 12 жолу айланып өтүү керек эле. Араба айдагычтар арабанын үстүнө туруп алып, аттарды айдашкан. Чымын куюн болуп бараткан арабалар бурулуштардагы мамыларга же башка бирөөнүн арабасына тийип талкаланган учурлар да болгон. Талкаланган арабанын үстүнө башка арабалар да келип урунган дагы учурлар кездешкен. Бир жолу чабышта 10 арабанын ичинен 8-и талкаланган. Жеңүүчүлөр ыйык зайтун дарагынын бутактарынан жасалган гүл чамбар менен сыйланышкан. Оюнда жеңген адам өзүнүн үйүнө кайтып келе жатканда шаардын бүткүл калкы аны утурлап тозуп чыгышкан. Ал мекенин даңктагандыгы үчүн анын урматына арнап статуя орнотушкан. Олимпиадалык оюндар элладалыктар үчүн чоң майрамга айланып, алардын ынтымагын чыңдаган жана спорттун жайылышына чоң өбөлгө болгон. Олимпиадалык оюндар. Грециядагы Олимпиада оюндары Зевс кудайынын урматына арналган. Уламыштар боюнча бул оюндарды Геракл негиздеген. Оюндарга эркин элладалыктар гана катышууга укуктуу болгон. Олимпиада оюндарында аялдардын катышуусуна тыюу салынган. Эмесе балдар, бүгүнкү темаларыбыздан жакшы маалымат алдыңар. Сабагыбыздын аягында мен силерге үйгө тапшырма бере кетейин. Байыркы Грециядагы алгачкы цивилизация качан пайда болгон жана эмне себептен кыйрап калган? Байыркы грек шаар мамлекеттери кандайча түзүлгөн? Алгачкы Олимпиада оюндары качан жана каякта өткөрүлгөн? Олимпиадалык оюндар эмне үчүн өткөрүлгөн? Деген суроолорго жооп берүүгө аракеттенгиле. Окугула, талкуулагыла. Ушуну менен балдар сабагыбыздын аягына келип жеттик. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.